Ташиев Райымбек Матраимовтан 200 миллион доллардай акча алынарын айтты. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев азаттыктын коррупцияга каршы күрөш тууралуу суроолоруна жооп берип жатып, камактагы мурдагы бажычы Райымбек Матраимовтан 200 миллион доллардай каражат алынарын билдирди. Ташиев жакында эле 16 миллион долларлык мүлкүн өз ыктыяры менен өткөрүп бергенин айтты. Мурдагы күнү Матраимовдун берген несесин 16 миллион долларга саттык. Ал өз ыктыяры менен өткөрүп берди. Азыр иштеп жатабыз. Сот органдары жана өз ыктыяры менен биздин эсептегенибиз боюнча 200 миллион доллардын тегерегинде алышыбыз керек. Ал бир нече кишиге кайра сатып жиберди же каттатты делген мүлктөрүн да калабыз. Мунун баары сот органдары аркылуу ишке ашырылат, деди Ташиев. Кече 3-чү күнү мурдагы күн экен. Мурдагы күнү Матраимовдун бир офисин саттык биз 16 миллион долларга. Сейчас мы у Раим Матраимова забрали, не то что забрали, он добровольно передал, пока добровольно передал около на 60 миллионов долларов своего имущества. Но я думаю, по моим расчетам, по нашим расчетам, которые мы сейчас работаем, с ним уже долго мы работаем, где-то с него мы должны забрать его имущество, перечень, который у нас имеется, через судебные органы, через добровольные передачи, где-то приблизительно около 200 миллионов долларов мы должны у него забрать. И этот процесс продолжается, этот процесс будет идти. Так? Ошондой эле Камчыбек Ташиев УКМК кызматкери коррупцияга айыпталып кармалганын билдирди. УКМКнын кызматкери бүгүн 5 апрелге караган түнү кармалды. Ал ишкерлерден акча талап кылганын УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттерге билдирди. Кызматкер буга чейин Жалал Абадта иштеген. Аны түнү кармадык. Капитан көптөн бери ишкерлерден акча талап кылып жүргөн. Анан кызматтан жогоруладым, жетекчилер менен бөлүшөм деп алдап, ошол ишкерден дагы көбүрөөк акча талап кылган. Эми биздин арабызда дагы коррупционерлер бар, бирок алардын саны өтө аз, деди УКМК төрагасы. Депутаттын айткандары боюнча Алымкадыр Бешеналиев жооп береби? Ташиев жооп берди. УКМК жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулунун саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешеналиевке карата айткан маалыматтарын депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы менен текшере баштайт. Бул тууралуу Камчыбек Ташиев журналисттерге билдирди. Анын айтымында айтыңыздар маарек болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу Ош шаарынын тургундары жана коноктору. Сиздерди Ош шаарынын мэриясынын уруксаты менен Ош шаарынын мусулмандар казыяты жана себепкер коомдук кайрымдуулук фонду биргеликте Орозо айтка карата уюштуруп жаткан Айт Маарек 2024 аттуу майрамдык иш-чарага чакырабыз. Сиздерди кызыктуу программалар жана эстен кеткис майрамдык маанай күтөт. Бул аземде балдар үчүн ар түрдүү аниматорлар, куурчак театрлары, каалын салтыбызды чагылдырган улуттук, интеллектуалдык жана башка байгелүү оюндар ойнотулат. Манас айтуу, бат китеп окуу конкурстары, тамагаш, китеп жана башка жарманкелер болуп өтөт. Ошондой эле 2000ге жакын фондубуздун тизмесинде турган аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары жана ата-энесинен эрте ажыраган жетим балдар чакырылып, аларга да зор майрамдык маанай тартууланат. Кирүү акысыз. Башталышы 10 апрель 12:00. Дареги Ош шаары, Алымбек татка аянтчасы. Демөөрчүлөр үчүн эшигибиз ар дайым ачык. Сурап билүү үчүн телефондорубуз 0708 46 46 46, 0770 76 76 76. Кандайдыр бир фактылар тастыкталса, кылмыш иштери козголот. Мындай маалымат бардык кызмат адамдарында жана жарандарда бар, бирок аларды жоопкерчиликке тартуу үчүн конкреттүү фактылар болушу керек. Бирок маалымат бойдон калат, деди ал. Маалымат Сереп Медиа. Белгилүү болгондой, Орок айылында курулуп жаткан стадионго барды. Бүгүн 5 апрелде Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев Орок айылында курулуп жаткан стадиондун аймагына барып, курулуштун жүрүшүн текшерип, инфратүзүмдүк объект тууралуу журналисттердин кызыктырган суроолоруна жооп берди. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдигинен билдиришти. КФБ жетекчиси 45 000 кишилик стадиондун курулушу 2 жылда бүтө тургандыгын билдирди. Ал эми бул жылы КФБнын жана Кыргыз Республикасынын футболду өнүктүрүү фонду мэриялар, аймактык башкаруу органдарынын көмөгү менен 12 стадион реконструкциядан өтүп, 2 жаңысы курулат. 7 гектарга көзүңөр ролу болсо 7 гектар кантип себеп атат? Болбойлу. Ошондо Бишкек шаарынын тургундарында, биздин Кыргыз Республикасынын жарандарында муктаждык бар да, көп кабаттуу үйлөргө, батирлерге. Ал муктаждыкты чечиш керек. Кийин 1,7 гектарга сейил бакылык болсо кандай болсун?
Кечиресиз. деген көптөгөн маселелер бар Бишкек шаарда. Анын ичинде ушул мына бүгүнкү күндө биздин тургундарды, жарандарды ушул батир менен камсыздоо маселе. Кечиресиз. Бишкектин батыш тарабында бир да жерде парк жок да. Ошол 47 гектардын баарына болбосо дагы бир бөлүгүнө парк салса болобу? Эми ал жерде биз караганда биз сөзсүз түрдө ошондой мындай жашыл зоналарда каралып кеткен да. Алымсыз болбойт. Себептенди баарыңар көрүп атасыңар. Биз азыр көбүнчө мэрияда кайсы жер бош болуп каралбай калган болсо, биз жана соцкультбуд же болсо жанагы жашыл зона деп белгилеп аныктап кетип атабыз, чечимдерди чыгарып, эртеңки күнү дагы бирдемке курулуп жабылып калбасын деп. Анан Ошондо парк бир бөлүгүнү парк кылса болобу? План барбы же баарына үй биз патрон? азыр дагы бир жолу айтып атам. Ал деген эми зоналар белгиленген. Эми курулгандан кийин ал жерде жашыл зонасы да болот, анан үй салынып турган жерлер да болот. Ысык көл милициясы сөөк ашканада 9 күн жаткан кылмыш боюнча тактоо киргизди. Буга чейинки маалыматтарда маркум менен шектүү чогуу жашаганы айтылган. Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы аялдын сөөк ашканада 9 күн жаткан кылмыш иши боюнча тактоо киргизди. Маалыматка ылайык райондук милицияга 35-40 жаштагы аялдын сөөгү табылганы боюнча билдирүү түшкөн. Окуя болгон жерге тергөө ыкчам тобу барып, маркум Жетөгүз районунун Кызыл Суу айылынын тургуну 37 жаштагы жаран экени айтылган. Айтылган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 122-беренеси адам өлтүрүү боюнча иш козголгон. Кылмышка шектелип, ошол айылдын 52 жаштагы А.Б. аттуу тургуну кармалган. Ал маркумдун айылдашы болгон. Буга чейинки маалыматтарда экөөнүн чогуу жашаганы айтылган. Алдын ала суракта экөөнүн ортосунда пикир келишпестиктен уруш чыгып, ал аялды балка менен башка чаап, мойнун толгоп өлтүргөнүн айткан. Кийин сөөктү ашканада 9 күн кармап, андан соң үйдүн жанындагы таштанды челекке таштап салган деп жазылат маалыматта. Жетөгүз райондук сотунда анын баш коргоо чарасы каралып, 2 айга камакка калтырылганы кошумчаланды. Тергөө амалдары уланууда. Жашагысы келген Бишкекте 33 жаштагы аялды мурдагы күйөөсү бычактап өлтүрдү. Бишкектин четиндеги Кут жаңы конушунда 33 жаштагы аялды мурдагы күйөөсү бычактап өлтүрдү. Бул тууралуу Супер KG порталына укук коргоочу Назгүл Турдубекова билдирди. Анын айтымында каргашылуу окуя 3-апрелден 4-апрелге караган түнү болгон. Ал эрте тагыраагы 18 жашында турмушка чыгып, бирок күйөөсү спирт ичимдигин ичкендиктен 22 жашында ажырашып кеткен. Мурунку түнү ага күйөөсү келип кайра жарашууга аракет кылган, бирок келин макул болбой койгон. Мындан улам күйөөсү аны бир нече жолу бычактап, жыйынтыгына Рахима каза болду. Милицияга барганда кылмышкер кылганын мойнуна алган. Рахиманын жашагысы келген, деди Турдубекова. Укук коргоочу маркумдун артында 3 баласы калган, алардын биринин майыптыгы бар экенин кошумчалады. Маалымат бак Супер KG. With